лекциянын темасы Кыргыз элинин калыптанышы. Бул маселе Кыргызстандын тарыхындагы эң орчундуу маселелердин бири. Кыргыз эли качан калыптанган деген суроого тарыхчы окумуштуулар ар түрдүү жооп берет. Адегенде биз эл деген эмнени түшүндүрөт, ошого көңүл бурушубуз керек. Эл бул адамдардын коомдук бирикмеси. Элден тышкарыдагы эң байыркы доордон баштап адамдардын коомдук бирикмелери болгон. Адамзат жаныбарлар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыкканда болжол менен мындан 2,5 миллион жыл мурун адамдар өз алдынча ар бири өзүнчө жашоого мүмкүн эмес болгон. Ошондуктан ошол доордо адамдар алгачкы адам үйүрлөрүнө бириккен. Адамдардын үйүрлөрү чоңдорун эсептегенде 20-25 адамдан туруп, негизинен тамак таап жөө жана жырткыч айвандардан коргонуу үчүн биригишкен. Кийинчерээк коомдун өнүгүшү менен адам үйүрү жаныбарлар үйүрлөрүнөн айырмаланып, аң сезимдин негизинде бирге баштаган. Алгачкы общиналык коомдо адамдар адегенде уруктарга, андан кийин урууларга, кийинчерээк уруулар уруу союздарына, анан уруу союздары элдерге бириккен. Илимде эл деген бул негизинен 3 белгиси бар. Биринчи белгиси территориялык жалпылык. Адамдардын коомдук тобу биргелешип, компакттуу түрдө бир жерди ээлеп жашашы керек. Экинчи белгиси ошол биргелешип жашаган элдердин тилинин жалпылыгы болуш керек. Ал эми үчүнчү негизги белгиси коомдо биргелешип жашап аткан адамдарынын кулк мүнөзүнүн окшоштугу жана алардын маданиятынын жалпылыгы. Мына ушундай 3 жалпылыгы болгондо гана эл деп айтылат. Кыргыз эли качан пайда болгон? Окумуштуулардын айрымдары кыргыз эли байыркы доордо, тагыраак айтканда коло доорунда, биздин заманга чейинки 3-1 миң жылдыктарда эле кыргыз элинин белгилери болгон деп эсептейт. Алар негизинен археологиялык изилдөөлөргө таянып, ошол мезгилдеги кыргыздар жашаган жерлердеги маданий калдыктарга көбүрөөк таянып, көбүнчө өлүк көмүү салттарына көбүрөөк көңүл бурушат дагы. Ошол мезгилдеги дөбө мүрзөлөр кыргыздарга тиешелүү деп эсептешет. Ошол коло доорунда пайда болгон, ошол коло доорунда дөбө мүрзөлөргө айрым бир адамдар пайдаланган буюмдар коюлган. Алардын ичинен ошол дөбө мүрзөлөрдөн көбүнчө жаныбарлардын чүкөлөрү, койдун, тоо эчкилеринин, жапайы айвандардын чүкөлөрү табылган. Ошол чүкөлөрдө эң кызыгы коло доорунда биздин заманга чейинки 3-1 миң жылдыктарга таандык коло доорунда 20-кылымдын башына чейин кыргыздардын уруулары пайдаланып келген эң тамгалар чегилгендиги аныкталган. Мындан тышкары байыркы доордо кыргыздар негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен кесип кылган. Кыргыздардан чыккан саяпкерлердин, мүнүшкөрлөрдүн болушу, жапайы айвандарды колго үйрөтүү салтынын абдан жакшы өнүккөндүгү бул ошол кыргыз элинин байыркы эл экендигин айгелинип турат. Кыргыздар мал багуу менен катар эле ошол мезгилде дыйканчылык менен дагы кесип кылышкан. Мал чарбачылыгынын негизги белгиси малдын саны көбөйгөн мезгилде көчмөн жана жарым көчмөн мал чарбачылыгы менен кесип кылган. Ошондуктан кыргыздар жашаган аймактарда өзгөчө ошол коло дооруна тиешелүү таштык маданияты,
Karasuk madaniyatı, özgöçe Andronov madaniyatının dışındağı arxeologiyalыk estelikler Kırgızlarga tiyешелүү деген окумуштуулардын тобу бар. Көчмөн мал чарбачылык болгондон кийин ошол мезгилде боз үйдүн элементтери ошо Андронов маданиятынын мезгилинде пайда болуп, кийинчерээк ушул боз үй пайда болгон. Археологиялык изилдөөлөрдө ошо боз үйдүн айрым элементтери ошол жерлерде табылып аткандыгы күбө. Ал эми дыйканчылыкта кыргыздар тарууну көбүрөөк айдап, таруудан азык жасашкан. Азыркы мезгилге чейин сакталган бозо жазуу технологиясы Борбордук Азиядагы элдердин ичинен ушул кыргыздарда гана сакталган. Биз жогоруда айткандай, жанагы чүкө оюндарын ойноо, чүкөлөргө эн тамгаларды түшүрүү байыркы доордо кыргыз эли ордо оюнун ойногондугунан кабар берет. Ордо оюнун азыркы күнгө чейин ойноп келген бул кыргыз эли болуп эсептелет. Мына ушундай аргументтер менен фактыларга таянып, бул айрым окумуштуулар кыргыздар эң байыркы доордо, коло доорунда эле кыргыз эли эл катарында калыптана баштаган деген пикирди айтышат. Кыргыздардын байыркы мезгилде эл болуп жашагандыгы жөнүндө, байыркы мезгилде мамлекеттүүлүгү, ээлиги болгондугу жөнүндө тарыхый так далилдер бар экендигин биз алдыңкы лекцияларда айтканбыз. Биздин заманга чейинки 3-чү кылымда, тагыраак айтканда, биздин заманга чейинки 201-жылы хундардын императору Моде Шанюй түндүккө жана түндүк батышка жортуул уюштуруп 5 ээликти, анын ичинен кыргыздардын ээлигин басып алгандыгы жөнүндө Кытайдын окумуштуусу Сыматсян өзүнүн тарыхый жазмалар деген китебинде так жазып калтырган. Демек, тарыхый булактарда, жазма булактарда биздин эрага чейинки 3-чү кылымда кыргыздардын мамлекети болгондугу жөнүндө так маалымат бар. Демек, мамлекетти үч белгиси болгон эл гана түзө алат. Кыргыз эли хундардын доорунда. Хундардын доору бул биздин заманга чейинки 3-чү кылымдан биздин замандын 3-чү кылымына чейин 6 кылымга созулат. Эң гүлдөп өнүккөн мезгили бул биздин эрага чейинки 3-1 кылымдар. Мына ошол доорда кыргыз эли Хун империясынын курамына кирип, империянын курамында өзүнчө эл катарында өнүккөндүгүн билебиз. Кыргыз элинин калыптанышы жөнүндө сөз болгондо, Борбордук Азиядагы байыркы доордо, орто кылымдарда жана жаңы доордо жүргөн этникалык процесстерге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин бири бул кыргыздар экендиги талашсыз. Ошондуктан биз ошол байыркы мезгилде Борбордук Азияда кандай этникалык процесстер жүргөндүгүнө өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Борбордук Азияда биздин заманга чейинки 8-3 кылымдарда сактардын уруу бирикмеси болгон. Кыргыздар ошол сактардын уруу бирикмеси, сактар менен дагы этникалык байланышта болгондугун танууга болбойт. Ошол байыркы мезгилде тарыхый маалыматтар боюнча Борбордук Азияда негизинен сак уруу бирикмелеринин, андан кийин усун уруу бирикмелеринин, юэджилердин, кийинчерээк хундардын уруу бирикмелеринин ортосунда тынымсыз этникалык байланыштар болгон. Ошондуктан байыркы кыргыз элинин калыптанышына ушул Борбордук Азиядагы сактар, усундар, юэджилер жана хундар өзгөчө салым кошкон. Ошолордун аралашуусунун натыйжасында кыргыз элинин калыптанышына салым кошулган деп айтсак болот. Хундардын империясынын тушунда
Борбордук Азияда негизинен ушул жерде жашаган элдерди түрктөштүрүү процесси күч алган. Бул негизинен Тянь-Шань жергесинде жана Тянь-Шаньга жакын чөлкөмдөрдө жүргөн. Демек, бул жерлерде негизинен түрк урууларынын этникалык процесске таасири өтө күчтүү болгон. Ал эми Кыргызстандын түштүк жагында, Фергана өрөөнүндө, азыркы Баткен, Жалал-Абад жана Ош областтарынын аймагында этникалык процесстер бир аз бөлөкчө жүргөн. Бул жакта негизинен Памир Фергана тобундагы этникалык уруулар үстөмдүк кылган. Булар этникалык жактан баштары сүйрү келип, европалык типке көбүрөөк окшош болгон. Орто кылымдарда бул негизинен түрк доору 6-8 кылымдарда Тянь-Шаньда 3 этникалык топтордун жуурулушу, аралашуу процесси жүргөн. Биринчиси бул Борбордук Азияда үстөмдүк кылган, бул доорду түрк доору деп коебуз, үстөмдүк кылган түрк уруулары этникалык процесске чоң таасир берген. Экинчиси, түрк дооруна чейин Борбордук Азияда туруктуу жашаган, биз жогоруда айткан сактар, усундар, юетжилер ушул жердеги этникалык процесске, ошолордун калдыктары этникалык процесске өзгөчө таасир берген. Үчүнчүсү, бул отурукташкан жана Фергана тоо ыркасынын ар жагындагы азыркы түштүк Кыргызстанды да камтыйт. Мында Согду, чыгыш Иран элдерине окшош, ошолордун өкүлдөрү этникалык процесске аралашкан. 8-10 кылымдарда Тянь-Шаньда мал баккан уруулар, негизинен бул түндүк Кыргызстандагы уруулар, ал эми түштүк Кыргызстанда негизинен дыйканчылык менен кесип кылып, мал чарбачылыгы менен дагы бир азыраак алектенип, отурукташкан турмушта шаарларды куруп, отурукташкан кыштактарды курган уруулардын топтору түрктөшүп бүткөн. Окумуштуулардын пикири боюнча байыркы кыргыздар Тянь-Шань жергесинде жана Тянь-Шаньга жакын аймактарда калыптанган. Биздин замандын 3-кылымында кыргыздар экиге бөлүнүп, буга чейин Тянь-Шаньда, Алтайда жашап келсе, ушу кеңири аймакта акырындык менен Енисейге журт которуп, 5-кылымдан баштап кыргыздардын ооматы Енисейде күч алган. Енисейдеги кыргыздардын этникалык байланыштары жөнүндө алдыңкы лекцияларда айтканбыз. Енисейлик кыргыздар менен Тянь-Шандык кыргыздардын байланышы эч убакта үзүлгөн эмес. Ушул Борбордук Азиядагы элдер менен этникалык тыкыз байланышта болгон. Кыргыз эли Моңгол империясынын баскынчы саясатынан абдан жапа чеккен. Чыңгыз хандын урпактары кыргыздардын эл катарында өнүгүшүнө ар дайым тоскоолдук кылып, баш аягы 3 кылымдай кыргыз элинин үстүнөн үстөмдүк жүргүзгөн. Ошол мезгилде кыргыз эли бытыранды болуп туш-тушка тарагандыгы жөнүндө айтканбыз. Моңгол империясы ылдырап жаткан мезгилде кыргыз эли кайрадан биригүүгө болгон күчүн, аракеттерин жумшаган. Мунун натыйжасында 15 жана 16 кылымдын биринчи чейрегинде кыргыздар биригип өз алдынча болууга аракеттенген. Бул процесс негизинен Тянь-Шаньда жүргөн. Мунун башында тарихи маалыматтар боюнча Мухаммед Кыргыз, санжыра боюнча Тагай би турган. Күрөштүн натыйжасында кыргыздар 16 кылымдын башында, тагыраак айтканда 1508 жылы өзүнчө хандыкка биригип, Мухаммед Кыргызды хан көтөрүшкөн. Мына ошол мезгилден баштап кыргыздар моголдордун, тагыраак айтканда Чыңгизиттердин бийлигинен кутулуп, өз алдынча мамлекет түзүп, өз алдынча эл катарында жашоого
hareketin күчөткөн. Кыргыз элинин 15-16 кылымда биротоло калыптанышы жөнүндө окумуштуулардын ар кандай пикири бар. Окумуштуулардын пикирин дагы 3 топко бөлүп карасак болот. Мисалы, белгилүү окумуштуулар Радлов менен Берништан кыргыз эли Теңир тоого, Тянь-Шанга Енисейден көчүп келген деген пикирди айтышат. Ал эми Валиханов, Бичурин, Аристов деген окумуштуулар кыргыздар эч жактан көчүп келген эмес. Кыргыз эли ушул Тянь-Шанга жакын жайгашкан чөлкөмдө калыптанган деген пикирди айтышат. Үчүнчү пикир кеңири тараган 1956 жана 1994 жылы болуп өткөн конференцияларда такталган. Бул боюнча кыргыз эли Борбордук Азияда жашаган элдердин жана жергиликтүү Орто Азияда жашаган элдердин жуурулушунун натыйжасында пайда болгон. Кыргыз элинин этникалык тарыхы боюнча белгилүү адис Абрамзондун пикири боюнча кыргыз элинин калыптануу процесси чыгыш Тянь-Шанда, ички Тянь-Шанда, Памир Алайда, Алтайда, Иртыштын боюнда жана чыгыш Түркістанда өткөн. 15-16 кылымда калыптанган кыргыз элинин негизин биринчиден жергиликтүү түрк тилдүү элдер, экинчиден түштүк Сибирден Борбордук Азиядан көчүп келген түрк тилдүү элдер, үчүнчүдөн монгол, казак, ногой уруулары түзгөн. Кыргыз элинин калыптанышында Енисейлик кыргыздардын кошкон салымын эч убакта таанууга болбойт. Анткени 18 кылымдын башына чейин Енисейлик кыргыздар менен Тянь-Шандык кыргыздардын ортосундагы байланыш эч убакта үзүлгөн эмес. Жыйынтыктап айтканда, кыргыз эли негизинен 3 баскычта калыптанган. Биринчиси бул байыркы доор, коло доорунан башталып, сактардын, усундардын, юэжилердин жана хундардын дооруна туш келет. Орто кылымдарда кыргыз эли негизинен түрк уруулары менен абдан аралашкан. Монгол доору бүткөндөн кийин биз жогоруда айткандай, монгол уруулары менен дагы аралашуу, казак ногой уруулары менен аралашуу, түрк уруулары менен аралашуу процесси жүргөн. Белгилүү окумуштуу Күмөлөв белгилегендей, дүйнөдө бир дагы таза этнос эл болбойт. Ар бир баланын ата энеси болгон сыяктуу, ар бир элдин дагы бир нече ата бабасы болот. Кыргыз эли дагы ушул Борбордук Азиядагы байыркы доордон 19 кылымдарга чейинки жүргөн этникалык процесстердин натыйжасы десек болот.